Бул биздин онлайн журналистика сабагыбыздын акыркы темасы. Буга чейинки сабактарыбызда интернет журналистикасынын пайда болушуна, анын өзгөчөлүктөрүнө жана тийгизген таасирине токтолгонбуз. Бул сабакта болсо интернет басылмага даярдалган материалдын түзүлүшү жөнүндө сөз кылабыз. Интернетке жазылган жаңылыктын түзүлүшүн көбүнчө тескери пирамидага жана жомокторго салыштырып келишет. Мисалы, жомоктордо окуянын эмне менен бүткөнү акырында айтылса, интернет басылмага жазылган жаңылыкта ошол нерсе тескеринче болуш керек. Окуянын кантип аяктаганы, эң маанилүү жери, өзөгү жаңылыктын баш жагында жазылышы кажет. Анткени интернеттеги окурмандар окуянын өзөгүн жаңылыктын алгачкы саптарынан окуп билип алгысы келишет. Буга чейинки сабагыбызда интернеттеги окурмандардын сабырсыз деп мүнөздөлүп келгенин да айткан элек. Бул алардын убактынын тардыгы менен түшүндүрүлүшү мүмкүн. Ошондуктан биз окурмандарыбыздын убакыттын аз экенин эске алып, окуянын негизин жаңылыктын алгачкы саптарында берүүгө тийишпиз. Эскерте кете турган нерсе, интернет басылмаларда иликтөөлөр, атайын репортаждар же кандайдыр бир көлөмдүү материалдарда жарык көрүшү мүмкүн. Алардын форматын ар бир редакция, кабарчылар, редакторлор кандай туура көрүшсө, ошентип даярдап чыгарышат. Ал эми бул сабагыбызда айтып аткан жаңылыктын түзүлүшү бул кыскача кабарларга гана тиешелүү болуп эсептелет. Интернет басылмалар саат сайын жаңы маалыматтар менен жаңыртылып тургандыктан, жаңылык бул жакын арада болуп өткөн окуя деп түшүнөбүз. Анын жакын арада болгону дегенде бүгүн же болбосо жок дегенде кечээ болгон окуя болушу керек. Жогоруда жаңылыктын түзүлүшүн жомокко салыштырып кеттик. Андан тышкары тескери пирамида менен дагы салыштырылаарын айттык элек. Азыр сабакта болсо ошол тескери пирамиданын мисалында жаңылыктын түзүлүшү менен тааныштырганга аракет кылайын. Тескери пирамида форматы 19-кылымда гезиттер үчүн пайда болгон деп айтылып келет. Окуянын өзөгүн жаңылыктын баш жагында жеткирген бул формат интернет басылмалар үчүн да аябай ыңгайлуу болгондуктан, онлайн журналистикада жаңылыктарды дал ушул форматта жазып чыгарып калышты. Биринчи жаңылыктын темасы, андан кийин лиди, андан кийин негизги маалыматтар, андан акырында кошумча маалыматтар берилиши керек. Буларды биз маанилүүлүгүнө жараша пирамидага жайгаштырабыз. Жаңылыктын биринчи темасы жазылат. Темада биз эмне болду, эмне болуп атат, же болбосо эмне болгон атат келечекте деген суроолорго жооп беришибиз керек. Бул сөзсүз түрдө кыймыл-аракетти билдирген, 7-8 сөздөн турган жөнөкөй сүйлөмдөн куралышы керек. Андан кийин жаңылыктын лиди келет. Анда биз ким, эмне, кайда, качан жана эмне үчүн деген суроолордун жообун болжолдуу 2 сүйлөм менен бергенге аракет кылышыбыз керек. Андан кийин болсо ошол окуя боюнча маанилүү, эң керектүү маалыматтарды баяндап жазабыз. Бул жерде тема жана лидде кыскача топтоштурулуп баяндалган маалыматтарды чечмелөө кажет, бирок аларды кайра кайталап калуудан оолак болушубуз керек. Окуяга түздөн-түз тиешеси бар адамдардын же күбөлөрдүн интервьюлары менен да коштолушу мүмкүн. Андан кийин болсо жаңылыктын акырында кошумча маалыматтар жазылат. Кошумча маалыматтарга тактоо иретиндеги кандайдыр бир тарыхый, жаңылыкка түздөн-түз тиешеси болбогон маалыматтар кирет. Интернет журналистиканын дагы бир артыкчылыгы бул салттуу маалымат каражаттарынын өзгөчөлүктөрүн өзүнө камтыгандыгында жатат. Мисалы, жаңылыкты биз видео менен же аудио менен, ошондой эле сүрөттөр менен же болбосо ушулардын баарын бир эле материалда пайдалана алабыз. Бул онлайн журналистикада мультимедиалык материал деп аталат. Ушуну менен онлайн журналистикага кирүүчү сабагыбыз соңуна чыкты. Сабактарыбызда онлайн журналистиканын кыскача тарыхына, интернет журналистикасынын өзгөчөлүктөрү менен тийгизген таасирине жана ошондой эле акыркы сабагыбызда болсо интернетке жазылган жаңылыктын түзүлүшү боюнча азын-оолак болсо дагы маалымат бергенге аракет кылдым.